Жумгал району Тоолу Нарын облусунун суук аймактарынын бири. Кыштын күнү абанын температурасы айрым учурда 30 градуска чейин жетет. Суукта жашаган элдин жашоо шарты оор экени биз айтпасак деле белгилүү. Биздин чыгармачыл топту кызыктырган маселе ошол катуу сууктан корголгон элдин көмүр үчүн болгон күрөшүн чагылдыруу. Жыл сайын кар түшкөн күндөн тарта эле Кара Кечеде чыр башталат. Мындай көрүнүшкө жергиликтүү эл гана эмес, жалпы коомчулуктагы көнүп, бийлик өкүлдөрү боло берет деп кол шилтеп койгондой сезим калтырат. Бирок быйылкы кыштагы чыр жылдагыдан катуураак болгонун бейажал көз жумган 4 баланын өлүмү далилдеп кетти. Алгач Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына тиешелүү болгон Кара Кече көмүр кени тууралуу кеп кылсак. Бир айга жетпеген убакыт мурда эл быкылдап, камаздар батпай тыгылышып жаткан көмүр кенинде азыр кызматкерлерден башка эч ким жок. Себеби акыркы күндөрдө болгон кайгылуу окуядан кийин тергөө органдары көмүр казуу ишин токтотуп коюшкан. 3 баланын өмүрүн алып кеткен көчкү азыркыга чейин тазалана элек. Биринчиден чыккан машиналар ошол бойдон турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай 3 адамдын өмүрүн алып кеткен карьер мына так ушул жерде жайгашкан. Тетик үстүндөгү чоң таш кулап түшүп, машинаны басып калган. Мындай бырчыланган машинанын ичинде адамдардын тирүү калышы таптакыр мүмкүн эмес болчу. Өзүңөр көргөндөй экскаваторлор бүт баары бияка чыгарылып турат. 8-нде технический советтин негизинде бир токтотулуп, үстүнө крышага чыкмакпыз. Анан жана тияктан машина киргизбегиле деп айтылган уже СБга. Кандай себептер менен бир кирип келип ушул жерге туруп калган да. Кантип чыгардыңар муну? Жок, эми чыгарганда погрузчик менен тартып чыгарып койдук. 1963-жылы туулган Самат Үсөнов, 1983-жылы туулган Кылычбек Үмөтбаев менен Канат Эмирбековдор ошол каргашалуу түнү көмүр жүктөө максатында Кара Кече көмүр кенине киришип, экскаваторду күтүп отурушкан. Кооптуу аймакка алар кантип кирип кетишкени тууралуу эки ача маалымат айтылууда. Кара Кече карьеринин кире беришиндеги тосмодо чоң болгон капкара кулпу салынып турат. Ал эми маркум болгон 3 адам бул тосмодон кайсы убакта кантип өтүп кеткенин азыр эч ким билбей жатат. Тосмодон сырткары айдоочуларды көмүр кенинин аймагына киргизбеш үчүн башка аракеттер дагы көрүлгөн. Горный мастер бала начальник менен экөө биригип машинанын баарын сыртка чыгарган. Машиналарды чыгарып, мына ушу өзүңөр көрүп турган жерге хоо машинеси менен грунтту алып келип төктүргөн. Баягы машина забойго кирип кетпесин депчи. Грунтту келип төктүрүп, приказ чыгарылган. Приказ чыгарылып, машина киргизбегиле деген. Ошол күнү кечинде СБнын сотрудниктери ошол жактан ызычуу болуп, 2 машинаны кой берген. 2 машинаны кой берип, бияка келип, ошол жана забойдун ичине кирип кетип, бу жерден аттап өздөрү кол менен жайып кирип кетишкен да. Көз жумган балдардын үй бүлөсү Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы жалган маалымат таратып жатканын айтышууда. Алардын айтымында балдар эң баштыгынын айынан көз жумган эмес, көмүр кенинин аймагына кошумча акча таап алууну көздөгөн кызматкерлер өзүлөрү киргизип жиберишкен. Алар жедеп мындай негизи көмүр жүктөп ошондо 11ге чейин өздөрүнүн машинесин жүктөп, андан кийин анан биздин балдар кириптир деп ушундай маалымат болуп, бул жерде Куран окутуп кеткендер айтып атышат да, анан биз деле аны барып көргөн жокпуз. Бирок эме биздин балдар жанагынтип үстүн басып калгандан кийин түн ичинде жанагынтип топурак төгүшүптүр да деп уктук да, эми баягы эртең менен турсак эле топурак төгүлүп калыптыр дегендер болуп атат. Канат Эмирбеков бир үйдүн жалгыз уулу болгон. Зил маркасындагы менчик машинасы менен кышкысын көмүр ташып оокат кылып жүргөн. Ошол күнү дагы кадимкидей эле көмүргө кетип, жалгыз уулунун сөөгү келген. Ал аз келгенсип болгон күнөөнүн баарын өлгөн балама оодарып салышканы кайгы үстүнө кайгы болду дейт апасы. Жаңгыс менин балам талкаласа анда аны бер жактан эле желкеден алып эле бер жакка чыгарып коюшмакта. Ошо машиненин баары кирген үчүн кирди да.
ушундай саат 3'te болгон окуя бизди талкуулап кирди, муунтуп кирди деп ушинтип калп өздөрүнүн аркасын жабыш үчүн калп айтып, өздөрүн акташ үчүн ушул балдардын курман болуп, жаш бойдон балдарын калтырып, келинчектерин калтырып кеткенине карабай, булар болсо ушинтип өздөрүнүн аркасын жапканга жанталашып атышат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директорун каргашалуу окуя чын жүрөктөн өкүндүрөт экен. Моралдык жоопкерчилигин сезген директор болгон окуя тууралуу ак-дагы көк дагы деп айта албады. Ал кырсык боюнча комиссия түзүлгөн. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция жетектеп комиссия иш алып барып атат. Ушул жумушун бүтүш керек. Ошол жерде так жазылыш керек. Эмне себептен ошо кырсык болду, көчкү басып алды. Андан кийин ким күнөөлүү? Биз ошо комиссиянын жыйынтыгын бүтүш керекпиз. Кыргыз көмүр ишканасы көмүр казып жаткан кен Кара Кече филиалы болуп бөлүнгөн. Бирок кароол жана тосмо кайтарууну мамлекеттик ишкана өзүнө алган. Демек филиал көмүр казат, ал эми башкы кеңсе аны кайтарат. Машиналарды кооптуу аймакка киргизип жибергендер дагы башкы кеңсенин кызматкерлери болчу дейт бул жердин инженерлери. Коопсуздукту камсыз кылган кызмат боюнча. Сиздер жакшы билесиздер, мекемелерде коопсуздук кызматы түз директорго баш ийет. Себептен да бул дагы ошо филиалдан бөлүп борбордук аппаратка баш ийгендин бирден бир себеп ошол жерде контроль тагыраак болсун деген маселе. Бир мекеме экиге бөлүнүп, көмүр талашып, кызыл чеке болуп, урушуп дагы кеткен учурлар болуптур. Иштин чаржайттыгы көмүр урдагандарга дагы жакшы шарт түзүп берген. Көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече карьерине мыйзамсыз кирип кеткен баягы топурактын алдында калган гана машиналар эмес. Андан сырткары мына болуп турган эки машина дагы көмүр жүктөп чыгып бараткан жеринен кармалып, мына ушул жерге токтотулган. Азыр булардын иши тергөө органдарында экен. Бул КАМАЗдарга көмүр кырсыкка чейин жүктөлгөнбү же андан кийин жүктөлгөнбү, ким тарабынан жүктөлгөнүн эч ким билбейт. Бул биринчи жана акыркы машина эмес экенине байкабай биз менен кошо барып алган бул машина дагы далил болуп берди. Иштебей турган көмүр кенинде бул машина эмне кылып жүрөт деген сурообуз дагы жоопсуз калды. Тартип жогунан жанагыреке өздөрүнүн ишине салкын көз менен карагандан ушул болуп отурат. Эгерде ошолор жакшы кадр болсочу, мына ошолордун баарын тартипке келтирип туруп, мына өзүбүздө чыгып атат көмүр алдыңа этей. Өзүбүзгө бир топ база ачып берген жок. Эмне үчүн бир тоголок көмүр казарбыз азыр мына балекеттин алайын. Эмне үчүн кадр алмашылмайынча жана 3 эле кишинин чөнтөгүнө түшүп атат азыр. Болгон 3 кишинин гана чөнтөгүнө түшүп атат. Башкачы мына аты Белек, Майрамбек, анан Учан деген 3 гана баланын чөнтөгүнө түшүп атат. Эгерде элдин көйгөйүн ойлогон киши болсо, ошол чая кичинен эле четинен сурачы балекеттин алайын. Ушуларга түшүрдү экен, бир кишиге түшүрсө анда айткыла балекеттин алайын. Кара Кечеде болгон кырсыкка күнөөлүүлөрдү тактоо максатында экологиялык коопсуздук департаменти, тергөө органдарынан турган атайын комиссия түзүлгөн. Учурда алар ишти кылда тиликтеп жатышыптыр. Жыйынтык чыкканга чейин бизге эч кандай комментарий бере алышпайт экен. Бирок коопсуздук сакталбаганы комиссиясы жок эле жөнөкөй көзгө көрүнүп турат. 1 тонна көмүр алыш үчүн 4 куб топурак тазалаш керек экендигин билип туруп эле акчанын артынан түшкөн көмүрчүлөр тоону оюп кирип кетишкен. Кырсыктын кесепети дагы ушунда. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын алдында турган Кара Кече кенинин жетекчилиги ишти уюштура албай жатат. Анын кесепетинен кендин мекени болгон Жумгал районунда көмүр тартыш. Ошондуктан аларды алмаштыруу керек. Мына ушундай талап менен Чаек айылынын тургундары борборго келишкен. Чорнуйлар келет, милициясы келет, МВДсу деп бир келет, губернатордуку деп бир келет, акимдики деп бир келет, айыл өкмөттүкү деп бир келет, ар кимиси келип эле 5тен 10 КАМАЗ көмүрдү айдатып алып туруп кирип кетишет. Техника безопасность кандай ошонун немесин сактагандыктан, ошонун неме болгондуктан ушу балдардын өмүрү кыйылып отурат, жигиттер. Ошол артында кандай балдар жетим калды. Бир турган ата энелери зыркырап ыйлап отурат. Муну ким эметип берет? Булардын ошол именно ошол жана айтып аткан Белек, ошолордун күнөөсү да. Алар ошолорду иретке салып, ошолорду тартипке салса, мындай кырсык болмок эмес.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Сатыбалдиев деген жигиттин бул жерде эч кандай күнөөсү жок экен. Себеби ал мынабул кара креслого жеткенине аз эле убакыт болгон. Ал эми мурдагы жетекчилер Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына эч нерсе калтырбай уурдап, карызга белчесинен батырып коюп кетип калышкан. Учурда тилекке каршы Кыргыз көмүр бир топ финансылык оор акыбалда. Налогко, соцфондко, дагы башка кредиторлорго чоң суммадагы карыздарыбыз бар. Кыргыз көмүр ишканасы ишин токтоткондон бери кара кечеге келгендерди кара алтын менен камсыз кылып жаткан жалгыз Шарбон ишканасы. Күн сууктап көмүрдүн баасы көтөрүлгөн сайын бул жерде айдоочулардын дагы саны арбыган. Жанталаш менен бияктык өстөрү жанталаш суукта калбай эле кете берсе. Ошо өстөрүнө пробка кылып атат, шокулу. Канча күн деп туруп атасыңар биякта бир күнгө? 5-6 күн деп турасың. 5-6 күн. Каяка жатып, каяктан эмне тамак ичесиң? Кайнеде жатабыз. Бойдо вагондо стоя тамак ичебиз. Сиз канча күн болду жүргөнүңүзгө? Көп. Бир күндө 200дөн ашык көмүр ташуучу машина кирген, кенде бир машина бата турган эле жол бар. Тартиптин жоктугунан улам машиналар маңдай теске чыга калып, бири-бири менен сүзүшүп, жардан алыс кеткен КАМАЗдар дагы жатат. Кимде күнөө бул порядок? Кимде күнөө? Күнөө бою иштегенде бизде сопулат. Өзүңөр мындай бригада Өзүбүздө бригада түшкөндө деген, мисалы 1000 жукта порядок бар. Начальник карьерде тизип коет машиналарды. Ким кимден келди кирбейт. А биякта андай болуп атпайбы. Ким каласа жөөлөп кетет, бүттү калып атпайбыз. Көмүргө кезек күтүп 10-15 сутка жаткан айдоочуларды карап отуруп, кимдин болбосо дагы боору ооруйт. 40 градус суукта тоңуп калбаш үчүн машиналарын от алдырып, айрымдары от жагып жылынышат. Кезекти күтүп отуруп, айдоочулардын айласы кеткенден күрөктөп жүктөгөнгө киришиптир. Бир машина көмүрдү күрөк менен жүктөштү, өзүңөр элестетип көрүңүздөр. Мындай көрүнүш эң жөнөкөй тартиптин сакталбагандыгынын кесепети. Тосмо коюп кезекке тизген менен Жумгал районунун жергиликтүү калкы эч кимге баш ийбей коймой адаты бар экен. 6 күн болду жатабыз. Биз очередь бербейт. Местныйлар келип алып, ушуга келип алып. 10-дон 5тен машина алып келет, бир алып келгенде 20 адам холдот киргизет. Урбайт бияктын бартан, очередь урбайт. Өздөрү кирет, өздөрү жүктөп кетет. Биз болсо турабыз ушул жерде. Очередь соң сүрүп чыгарып тастайт. Турабыз ушинтип, өшүп-ичип. Ичкен тамагыбыз калбай калды келип. Местныйларга андай неме, мындай айтсаңар болбойт ага. Болбойт экен аны. Уруп согуй береби местныйлар? Уруп соккондой кылганы жок, зөкүрлөрүшөт эмне болот. Жергиликтүү калк, орусча айтканда местныйлар көмүр иштеткен ишканаларды эле опузалап көнүп алышкан. Ошондуктан ишкана ээлери тартип орнотууга аракет дагы кылышпайт. Тытышып, кырылышып жатып, ким экскаватордун жанына жетсе, ошол машинага жүктөп коюп отура беришет. Шарбон деген көмүр казуучу фирманын карьери так ушул жерде жайгашкан. Бул жерге жетиш ар бир көмүр ташыган КАМАЗчы үчүн тирүүлүктүн азабына барабар десек жарашат. Ырас өндүрүүчүлөр көмүр казыш керек. Ал эми тартипти сактоо милиция кызматкерлеринин милдети экендиги белгилүү иш. Так ошол тартип орнотуу аракетинин аягы бир баланын өлүмү жана 4 милициянын түрмөгө түшүшү менен аяктаган. УВДнын начальниги Молдо Исаевдин жеке буйругу менен келген да. А келгенде ал буйрук эле болгон, кара кече менен түзүлгөн келишим болгон эмес. Алар келишим жок болгондон кийин каяктан тамактанган, кайсы жерге жатакана болгон деген маселе туулуп атат да. Өздөрү ушул жерде аракеттик менен жамбагып келишкен. Ошондой эле ошол жерде жанагы бул жерде айтылып аткандай Волгалардын үстүнө чыгып автомат көтөрүп, КАМАЗдардын бортуна атып жүргөндөн кийин бул жерде чрезвычайный ситуация болуп атпаса, же бир кандайдыр бир согуш акыбалы жүрүп атпагандан кийин ал жерде элдин арасында автомат көтөрүп жүрүүнүн өзү да бир чоң маселе да. Андан тышкары ушул эле Молдо Исаевдин бир УВДга начальник болуп куулуп кетип кайра келип отургандан кийин өз иниси Молдо Исаев Кубан дегенди чайекке алып келип УВДга замначальник, опергруппанын замначальниги кылып дайындап койду. Бул эмнени билгизет? Бул эле ошол РОВДга. Бул эле ошол кара кечеден көмүр урдоонун акыбалы. Кара кечеге ал жерде шартыны жакшы билесиңер. Бир топ эле алыс жерде жайгашкан, анан ал жерде туруп иштөө үчүн милиция кызматкерлери үчүн эч кандай шарт жок. Ал жерде иш кабинети да жок, жата турган жатаканасы да жок, тамак иче турган ашканасы да жок, эч нерсеси жок. Мына кара кечеде акыркы мезгилдеги окуялардан соң Ички иштер министрлигинин жетекчилиги мына ушул чөлкөмдү тартипке келтирүү максатында ошол жерге атайын нөөмөт уюштуруп, ал жерге мына ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери менен жергиликтүү тез аракет
тенүүчү атайын атаяттын СОБР деп коебуз, ошонун кызматкерлери нөмөрдө турушкан. Булардын максаты эле кара кечеде мисалы көмүр ташып аткан автоунааларды тартипке келтирүү, ал жерге мындай чоочун бирөөлөрдүн кирип кетпешине көз салуу, текшерип туруу болгон. Алгач коомчулукка кара кечеде ок атышуу болду деген маалымат тарады. Кара кечеде бир топ адамдардын ортосунда мушташ чыгып, анын натыйжасында бир адам октон жарадар болсо, экинчи адам бычак жеп жарадар болуп, экөө тең бейтапканага түшкөн. Бул факты боюнча ошол учурда 4 адам кармалган, кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш иши тергелип азыр аягына чыгайын деди. Айрымдар бул көмүр кенине таасир этүүнү талашкан чорныйлардын разборкасы экенин айтып чыгышты. Бирок Ички иштер министрлиги эч кандай чорныйлар жок эле көмүргө кезек талашкан айдоочулардын чыры деген расмий маалымат жарыялады. Андан көп өтпөй эле бир бала милиция кызматкерлеринин колунан өлгөнү айтылып чыкты. Жумгалы районунун бир атуулуну ички иштер органдарынын кызматкерлери сабап өлтүрдү деген да сөз таркады эл арасында. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Биздин азыркы күндө 3 кызматкерибиз убактылуу кармоо жайында жатышат. Ушул факты боюнча кармалышкан. Бирок бул кылмыш иши козголгону менен аларды күнөөлүү деп айтууга болбойт. Тергөө амалдары бүтүп, иш сотко жетип, сот чечим чыккандан кийин гана алар күнөөлүү деп табылышы мүмкүн. Айбек бир үйдүн кенже баласы болгон. Ата-энесинин колунда калып, көп жылдан бери көмүр сатуу менен алектенип жүргөн жигит экен. Окуя бир күнү эртең менен саат 10:00 үйдөн чыгып кеткен уулум. Кара кечеде 2 коом бар эле, ушуга жүктөтүп алып туруп түшүп келем депчи. Анан мамасына айтып атканын уктум эле. Түштөн кийин мүмкүн машинелер менен шаарга кетип калам, кийимди ырастап коесуңарбы депчи. Анан 10:00 чыгып кеткен үйдөн. Анан саат 1:15-1:20 ушундай чамасында эле кайта баланын машинеси больницада экен. Больницада ушундай звонить этип калышыптыр. Айбек деп ыйлап атат дегенде кемпириме көзүп барсак, моргто жатыптыр бала. Анан эмне болду десек, милициялар сабап өлтүрдү деп ошо жердегилерден уктук. Анан прокуратура милициянын балдары кара кечеге алып келбеңиздер, алар качып кетет деп мени ошончо азыр мына байке барып кармайбыз деди. Ушу менен алар кеткене жарым сааттан кийин артынан мен да бардым. Барсам жок, кетип калышыптыр. Элден сурасам, ошол Айбекти больницанын көздөй чайыкка алып жөнөгөндө сөөгүн. Ошондон кийин эле 10-15 мүнөттөн кийин эле кетип калган, качып дешти. Тергөө иштери жүрүп жаткандыктан Айбек кантип көз жумганы тууралуу так маалымат жок. Күбөлөрдүн айтымында окуя төмөндөгүдөй болгон. Маал мындай болот. Адеге эртең менен бала жанында 2 бала бар экен. Аман деген, анан дагы бир бала. Ким? Жакшылык деген. Ошол экөө менен барат да Весовойго барып токтойт. Ал Весовойдон машиненин документин оформить этишет экен. Акча төгүп, квитанция алышып. Ошол жерге токтосо 3 милиция келет. 3 милиция келип, машинеси шип деген машина. Анан ошону эме дейт, жанагы караңгылатып алган, зачем деп. Ошону да ал деп экөө тийише баштайт. Тийишкенде тиги балдардын айтымында. Анан Айбек айылга барганда алайын деп күлсө болбойт, анан астын сыйрыйт. Сыйрыттыртат. Астын сыйрыттырткандан кийин эле түш дейт нар жагында баланы. Бир милициясы алып түшөт. Түшкөндөн кийин машинеге эңкеймиш болуп туруп, жеңинен наша деп салат. Аны тиги көрүп калат да кыйкырды дейт Айбек. Шакалдар мага наша салып атат, качкыла депчи. Көрүп койгула депчи. Анан уруша кетишиптир да, анан ошол жерден бирөө автомат менен дейт, бөйрөккө коюптур. Анан бала отура калганда чыканактан алышып колтуктап алып вагонеткага кирип кетип, жарым саат айырда кармашыптыр. Аркасынан Аман деген бала кириптир. Тиги жанындагы бала айттыр, Аман байке. Тиги эмени Айбекти алып кирип кетти бияка милициялар сабап деп метсе, аркасынан барса киргизбей койгон, кандай ушундай деп угам да.
Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча Айбек бийик абада кан басымы жогорулап кетип көз жумган. Бирок маркумдун жакындары экспертизаны мындай жыйынтыгы менен макул эмес. Мен ушул жерде айта турганым, өкмөттө акыйкат жок. Мына ошондо жана судмед эксперт союп атканда жолдошум сураган экен. Ай, өңкө айтчы дейт, бала эмнеден өлгөн десе, айтыптыр да, негизи киши колдо болгон, анан чыгат депчи. Кайрылып угуп атабыз, биз чаркырап, ыйлап турганда, элдер ошондо судмед эксперт телевизордон выступать этти дейт, жүрөгү токтоп калган деп. 10 күндөн кийин ошол судмед эксперттин сөзү менен жүрөгү токтоп калган инфаркт деген заключенияны өткөн 4-күнү угузушту. Жолдошум, жүрөгү эч качан ооруган эмес. Менин баламдын ден соолугу чың болчу. Бир жолу больницага жаткан эмес, кайрылган эмес. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинен келген атайын комиссия жакында эле Айбектин сөөгүн кайрадан казышкан. Бул жолку экспертиза маркум чын эле милициялардын колунан көз жумганбы же өлүмүнүн себеби кан басымынын жогорулап кеткениненби так аныкташат. Соттук медициналык комплексный экспертиза жүрүп, буга Миноборонанын экспертизалары келип, ушул жерден казып, кайра эксгумация жүрүп, барлык нерселерин алды. Кистологияга барлык ткандары толук алынды. А мурунку биздин өзүбүздүн судмед эксперт жүргүзгөн анализде болсо кистология толук алынган эмес, барлык ткандар текше алынган эмес. Жана соттук медициналык экспертиза, эми аны биз билбейбиз. Ошо Совет оборонанын кишилери айткан боюнча соттук медициналык экспертиза толук кандуу жүргөн эмес. Кара кечедеги көмүр кендерин мамлекет, көмүр ишканаларынан сырткары каралар, башкача айтканда уюшкан кылмышкерлердин тобу дагы көзөмөлгө алып турары көптөн бери эле айтылып жүрөт. Мен бул жерде чорныйларды мактабайм да мактабайм. Бирок ошол жерде чорный деп жүргөн балдарды тыюудан мурун бийлик биринчи өзү тыйылып, өзү пример көргөзүш керек болчу. А эгер бийлик биринчи кол салып уурдап атса, артындагы чорный да уурдайт, красный да уурдайт, белый да уурдайт, башкасы да уурдайт. Бул жерде эч кандай чорный жөнүндө сөз болууга мүмкүн эмес. Жумгал районунун мамлекеттик администрация башчысы дагы каралар тууралуу айын кептер көп экенин мойнуна алат. Бирок аларды аныктоо жана жоопко тартуу таптакыр мүмкүн эмес экен дейт. Сөздөр бар, анын үчүн ал боюнча иштеш керек аябайчы. Бирок далилдеп эч ким мисалы жана Шарбон деген ишкана бар да, аяктан айтышты ушундай тиги чорнойлар келип табылып кетти, анан сабап кетти, анан көмүр жүктөп кетти депчи. Анда сен арыз жазып, мисалы кайрылган киши жок экен да, мисалчы. Ал баары эле арыз жазып кайрыл десең эле эч ким кайрылбайт, мисалчы. Анын кайрылбагандан кийин ал тиги милиция иш козгобойт, иш алып барбайт, кана деп айтат. Баягыда мына УУД да келди, ошо губернатор менчи. Ада айтты, коркпай айткыла ушундай депчи. Азыр тергөө иштери жүрүп жаткандыктан көчкүнүн алдында калган балдардын өлүмүнө ким күнөөлүү? Айбек чынында эле өз өлүмү менен өлгөнбү? Милиция кызматкерлери көмүр кенине тартип орноткону барганбы же көмүргө барганбы деген суроолорго жооп жок. Бирок биз бул темага сөзсүз түрдө кийинчерээк кайрылабыз.